Аккан суың суусун гана тарашаң, тоолоруң жашыларча карасам, сендей байлык эч жерде жок самасам деп бүгүн биз Боз Тери атабыздын 400 жылдыгынын ачылышында турабыз. Мына азыр кошчу урпактарынын жүз башчысы азыркы Кубатбек мырзага сөз бермекчибиз. Азыр мына ачылыш болуп жатат. Сөз сүйлөп коюңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Аллах таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи ассаламдын саламдары салават болсундар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кымбаттуу туугандарым. Бүгүнкү Боз Тери атабыздын 400 жылдык маракесине арнап малыбызды союп ак боз бийибизди ошого даярданып атанын астында турабыз. Кудайым буйрса жакшы той булансын кыргыз элимде. Ар дайым той болсун, асманыбыз ачык болсун. Кыргыз элине ала тоодой бийиктик, ысык көлдөй кенендик жана тунуктук каалайм. Ошо малга бата кылган табыз, туугандар уруксат берип коюңуз, батабыз кабыл болсун. Аллах таалам ыраазычылыгы болсун. Амин, амин, амин. Ар бир айтылган жакшы сөздөр кыргыз элине жана ошондой эле Боз Тери атабыздын кушчу урусунун урпактарына тийсин. Мына азыркы учурда жылкы союлуп, мына той башталып жатат. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, толук кандуу ушул 400 жылдык Боз Тери атабыздын тоюн толук кандуу чагылдырабыз. Мына азыр Боз Тери атабыздын той ачылышы аземи чоң атабыз бата берип жатат. Жылкы баласы адамға жақын мал. Жол жүрсе адамдың қанаты. Şu Боз Тери атамдың арбағына бағышталып отырасың. Соғың Құдайға жаның жаннатта болсын. Ертең келген беймандарға бұйырсын. О жаратқан артық айрымды елге жұртқа тіршілік болсын. Амин, Аллаху акбар. Мына кыргыздын балбандары лейген жылкыны кулактан жылдырбай калып турат. Илгиле, сонун болду. Ой, молодцы. Чоң самоорго титанга мына ысык чай кайнатылып, боз үй тигилип, жана ошондой эле мына тоонун түбүндө таза абада Боз Тери атабыздын 400 жылдыгы белгиленип жатат. Кандай саба, жакшысызбы? Маанайыңыз кандай? Шүгүр Кудайга шүгүр. Аллах таалам ушундай күндү насип кылыптыр. Боз Тери атанын арбагы болсун. Силерге урпактарына терең ыраазычылык. Мына Боз Тери атабыздын атын өчтүрбөй, мына 400 жылдыгын белгилеп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып баарлап мына Куран окутуу жана ошондой эле той белгилеп жатышат. La ilahe illallah Malik Kudüs Selamın Muymunun Muhaymidin Nededin Yararın Mutakabir Subhanallahın Amma Yüşrikun Sadakalladin Subhan Rabbika İzzeti Ma Yasifun Ve selamun alel mursalin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Rabbana yakardın soğuk Kur'an'ın kulu muhabbetini götü Tüm katarlı Boz Teri'yi arbağına başlayın Çatkan yerin cahil olsun Canın cennette olsun, imanın salavatlı olsun. Yaratkandan da altına kalgan ırpaklarına imanlı, jakşılıklar gelip çıkarlarında kolda gelin. Olmayın Müslüman. Азыр учурда жылкы союп жатат. Кыргыздын кырандары муздап жана берисин сыйрып жаткан учур. Азыркы союлуп аткан бей аябагандай азоо экен туугандар. Мына баардыгы жапатырмак. Колдон буттан алышып, бир жакадан баш, бир жоңдон кол чыгарышып, мына азыр сойгон жатат жылкыны. Жети дуан аксакалдар келатыптыр. Жети дуандын, жети областтын аксакалдары чакырылыптыр. Мына келатат дейт. Ал боюнча мына кыргыз эли этке келгенде каршы кытайын дегенде да. Канча чыктыр я? Канча чыктыр? Айтам. Экеликте полча, экелик чыктыр. Мына азыр жылкыбыз бар.
Kандай gana sağlam mı? Hazır etler daярдап Жаштар сулуулардай тунуксуңар, жаштар улутты улут кылар. Ыйманыңар, дилиңер, максатыңар душманды да токтотуп думуп турар дегендей. Жаштар мына Бостер атабыздын 400 жылдыгында кызмат кылып жатышат. Кымыз. Мына азыркы учурда 3-чү жылкын союп жаткан мына жаштар, мына терең ыраазычылык эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жатат. 7 дубандан мына кыргыз элин күтүп аткан мына жаштарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуңуздар болсун, ушу кыргыздын каада салтын, үрп адатын калтырбай эле мына уланта берели биз дагы. Маанайыңыздар кандай жигиттер? Эң сонун карачы, Бостердин жигиттери мындай эл сыймыктана турган жигиттер да мына. Акырет ассаламу алейкум. Мына азыр кушчу уурусунун эртеңки Бостер атанын 400 жылдыгына карата арналган азем болуп жатат. Бул жерде боз үй тигилип, жылкы союлуп эртеңкке даярдык. Мына Аска болот тоолордун бийик жери, Аскадай бол кыргызымдын жигиттери демекчи. Бизде азыр абабызга мына бийик тоодо сөз берели аба. Саламатсызбы туугандар. Бейичтен баарыңарга ысык салам. Жалпы Бостер атанын арбагы колдосун. Мына той берип атабыз Кудайым буйрса. Ийгиликтин баары алды да. Тойго даярдык жакшы. Жакшы демес, бул дурус деген сөздү түшүндүрөт да. Дурус болду да. Кудайым буйрса мына кутчубуз баарыбыз чогулдук. Биз ушу 300дөн ашык 400дө түтүнбүз. Баарыбыз Бостердин тойуна даярдан, тойду жакшы маанайда, жакшы тилектер менен, жой тілек менен максат менен ушул жерде баарыбыз аба чогулуп алып, алсабыз коюп алып, Аллах Таалам ыраазычылыгыбызды билгизип, анын аркасы менен Бостер атанын арбагы колдосун деп мурунтуп тоюбузду алдын баштап калдык. Эртеңки тойго биз дайым даярбыз. Жакшы. Баары жакшы болот. Мындай да негизи бул жашоодо жакшы сөз айтып жанды эргитип жүрүш керек. Жаман сөз айтып жан кейитпей. Кайда жүрсөк да талашканыбыз сый болсун. Ушинтип эле көбүктүрүшкөн жегинде Бостер атанын арбагында жылда ушинтип баары өткөрүп жүрөбүз. Мына карагылачы кандай гана сөздөр, чын эле жакшылык колуңуздан келбесе, жак дегенде жакшы сөз айткыла деп, мына жакшы белги берип кетти. Мына ары карап коесуз байке, мына чыныгы мекен сүйүүчү Ысык көл Бостер атабыздын 400 жыл деп мына кийиминен үйдө тиктирип атайын заказ менен тиктирген мына Бостер атабызды сүйгөн урпактарынын бири экен. Бул да терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул жерде азыр ич агарынын артып бүтүшүп, жеңелерибизге терең ыраазычылык, эртең 7 дубан элин тосгонго даярданып, мына ич агарын артып тазалап даярдап жаткан учур. Аллах Таала ыраазы болсун. Көп жашаңыздар.